Саламатсыздар, бұл урматтуу көрүүчүлөр, менин каналымда кош келиңиз. Здравствуйте, уважаемые зрители, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я бы хотела поговорить с вами о взаимоотношении человека с природой, о том, как природа отражается в кыргызском народном фольклоре, о том, как природа звучит в кыргызских национальных инструментах и как она проявляет себя в кыргызской народной хореографии. Для этого мы разберем сегодня с вами 5 номеров, 5 музыкальных и хореографических композиций. И начнем мы, наверное, с произведения «Гукук». Пишется как «кукук», то есть «кукушка». Впервые мелодия «Гукук» прозвучала на джигачевском-музе. Джигачевский-муз с виду очень примитивный инструмент. Язычком служит вибрирующая тонкая пластинка, вырезанная из самого инструмента. Для изготовления инструмента используются дерево барбариса, обелии щитковидной и жимолости. Инструмент был распространен в основном на юге Кыргызстана, и играли на нем исключительно женщины. Так вот, Шакен Джурубекова, автор «Гукук», была первой женщиной, которая презентовала этот инструмент на большой публике. И случилось это в 1967 году. Позднее Шакен Джурубекова открыла первый ансамбль джигачевско-музисток, который популяризировал этот инструмент на территории всего Кыргызстана. Сағарынап гүлтанда үзіп, ол турам жолыңды күтіп, иңірде ишенбей күкүк, күткөнүм күз жүрмөн күкүк. Кукук, кукук, күткөнүм күз жүрмөн күкүк. По одной из версий, в основу мелодии легла кыргызская народная сказка «Кукук менен Зейнеп». Илгери бир куш жыгаштын башына уя салып, 2 балапан басып чыгарат. Балапандардын биринин атын Кукук, экинчисин Зейнеп деп коет. Алар убагы келгенде чоңоюп, уядан учууга жакындап калат. Акыры учууга Кукук менен Зейнеп даярдык көрүп, алмак салмак канаттарын күбөлөп машыга башташат. Бир күнү Зейнеп канаттарын күлөп, анын ордуна келип жаткан соң Кукук уянын кырына чыгып талпына баштайт. Бир кезде Кукук кулап кетет да, аң тилдек атып отуруп, жердин жаракасына кирип кеткен экен. Уяда калган Зейнеп бир тууганына кантип жардам берерин билбей, чыйпылдап, чыркырап кала берет. Кукук ошол бойдон дайынсыз жоголот. Кечинде Кукук менен Зейнептин ата-энеси келип, Кукуктун уядан кулап, жаракага кирип кеткенин угуп, артынан издеп жөнөшөт. Алар да жердин жаракасына кирген бойдон дайынсыз жоголот. Зейнеп болсо бир нече күн уяда жалгыз күкүк деп сайрап отуруп, акыры уядан учуп кетет. Ошол күндөн ошол күнгө чейин Зейнеп бир тууганын чакырып күкүк деген бойдон жүрөт экен. Ал эми Кукук болсо жер алдында жашап, жер үстүндө калган бир тууганы Зейнепти сагынганынан Зейнеп дей берет экен. Алар бири-бирин издеп, үн алышып сайрап, жолугушарына жакын калганда таң атып кетет экен да, жер алдындагысы эртеңиздейинчи деп жалкоолоно түшөт. Ал эми жер үстүндөгүсү болсо, эми таң атсынчы дейт экен. Ошентип ушул кезге чейин экөө бири-бирин таба албай жүрөт имиш. Мелодию «Кукук» в том числе играют и на другом инструменте, который называется темиро скумус. Это варганный инструмент с мягким серебристым флажолетным оттенком. В технологии звукоизвлечения меняются форманты, которые регулируются объемом полости рта.
баштап үзүп, отурам жолунду күтүп, инерде ишенбей көкөк, күткөнүмгө жүрмөн көкөк, 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 күткөнүмгө жүрмөн көкөк.